Assalamu alaikum. Erkek kişi çaçı jıyılgan ayaldardı körse küne bolo. Çaçı jayılgan ayaldardı körse küne bolo. Albatta küne bola turmat tuğan. Oşontan biz kayra hareket kılabız. Közübüzdü saktaylı dep. Ayal kişi çaçını jayıp жүрүдү degeni bul avratı açık жүрөт деген söz urmat tuğan. Çaç bul avratqa uyattуу жерге кирет. Шымы жок кандай жек көрүнөт. Шариат боюнча жолугу жок мына ушунчалык деңгээлдеги күнөө болуп эсептелинет. Ошондуктан биз эркектерге дегеле өзүбүзгө дагы Аллах Таала амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Көзүбүздү кайра сактайлы дейсиң. Мына ушундай экен да. Бул жакты карабай, жерди карасаң, жерде деле бир жалаңач пакет жатат да. Бүгүнкү күнү мына ошондуктан ушунчалык сыноодо калган учурубуз Алла Таала ар бирөөнүн иманына күч кубат берип, бардыгы Аллах Таала күнөөлөрдөн сактаган болсун. Ассаламу алейкум устаз. Балам төрөлгөнүнө 1 ай болду. Азан айтыла элек. Эми айтырсак болобу же аял киши айтса болобу? Эми айтырсаңыз боло берет. Күйөөңүз айтсын, бир тууганыңыз эркектердин айтканы жакшыраак болот. Азыр дагы айтсаңыз жакшы болот. Негизинен төрөлгөн күнү айтылыш керек алчы. Себеби 1 ай баланы кыйнадыңыз деген сөз. Biz ajrашып кеттик, кызыбыз бар, анан дагы балалуу болобуз деп бола албай жаттык элек. Күйөөм кетип калды, башка аял алып телефондон талак берген. Тиеби бул боюнча муфтиятка барыңыз, ошол телефондон берген жазууну өчүрбөстөн апарыңыз, манал кандай болот деп жүрүп, ошол жактан чечип берет. Ассаламу алейкум устаз. Эмчектеш бир тууган махрамбы же намахрамбы? Махрам болот. Ал кадимки эле бир тууганыңыз болот, урматтуу тууган. Эмчектеш бир тууганыңыз, ал чынын деле өзүңүздүн бир тууганыңыздай болуп эсептелинет, махрам. Саламатсызбы? Биринчи турмушума 3 күн жашап кеткем. Талак алган эмесмин. Азыр экинчи турмушум менен жашайм. Бизге нике түшөбү, ошону ойлонуп кайгыра берем. Кайгырыштын эч кандай кажаты жок. Сиз үйдө отуруп алып эле кайгыра бербестен муфтиятка барыңыз. Айтып атпайбыз, бул талак маселеси, нике маселеси өтө татаал маселе, өтө кылдат маселе. Азыртан тактап албай турган болсоңуз, урматтуу, ал ойнош болуп калышлык коркунучу бар. Андан бала бүткөн болсо, анда ал зынадан төрөлдү болуп эсептелинет. Ошондуктан урматтуу туугандар, татаал маселе, муну эртерээк ойлонуңуз. Чынында эле жакшы иш кылбапсыздар. Эртерээк барып туруп, башка областта, башка айылда болсоңуз дагы муфтиятка келип, өзүңүздүн жашооңузду чечип алып кетиңиз, убакытыңызга кызганбаңыз. Саламатсызбы ажеке? Жаман адаттан кантип арылса болот? Жаман адаттан арылыш үчүн ошол жаман чөйрөнү таштоо менен арылсаңыз болот. Жаман адатты кайсыл учурда кылып атасыз? Ошол учурда жаныңызга жакшы адамдарды коюп алсаңыз болот. Жаман адаттан же болбосо сөгүнүү болушу мүмкүн, же болбосо ачуулануу болушу мүмкүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан хадистерин көп окуңуз дагы, чөйрөңүздү көп өзгөртүп, жакшы адамдар менен бирге жүрсөңүз, алар бирине мындай эле караганда эмне кыласыз, уяласыз. Анан жакшы адамдар менен болгондо жаман адатка көп барбай каласыз. Намаз окуу менен, китеп окуу менен, баян айтуу менен же баян угуу менен алек болосуз. Ошондуктан Лукман Хаким дагы баласына насаат бергенде ошентип айткан: сен жакшы адамдар менен көбүрөөк бирге болгон деген. Ассаламу алейкум. Апалардын каргышы түз тиеби? Апаныныкы дагы, атаныкы дагы түз тие турган каргыш, эгерде чынында эле ошол каргышка татыктуу боло турган болсо. Анан жөн эле отуруп алып, бүгүнкү күнү чынында эле апаларга түшүнүш керек. Жөн эле отуруп алып келинини кайгыргай берет, баласыны каргай берет, өлүгүң отурайын дейт, өлүп кала турган болсо анан ыйлап отурат ананчы. Ошондуктан чынында эле каргыш бул жакшы нерсе эмес. Каргыш табаш керек. Эгерде ошол каргышка татыктуу боло турган болсо, апаныкы дагы, атаныкы дагы дегеле мазлум адам деп коет. Жапа чеккен адамдыкы бул түз тие турган нерсе. Ошондон каргыштан сактануунун аракетин кылышыбыз керек. Ислам дининде тагдыр жөнүндө кандай түшүнүк бар? Пешенебизге бардыгы жазылып койгон дейбиз. Демек адам бузуку болсо дагы ал дагы пешенебизге жазылганбы? Деги эле тагдыр жөнүндө түшүнүк берип кетиңизчи. Албетте тагдыр бул татаал маселе. Ислам дининде бул тагдыр туурасында айткан, урматтуу тууган. Андан кийин биз тагдырды Куран хадис менен билебиз. Тагдырды биз анан өтүп кеткенден кийин гана билебиз. Азыркы учурда билбейбиз, урматтуу тууган. Азыр карасаң, адамдар айтат, мага ич деп жазган. Ооба, бардыгы пешенеңизге жазылган. Бирок эки вариант жазылган. Эгер сен дин менен жашай турган болсоң, манандай такыва адам болосуң, бактылуу болосуң. Динсиз жашай турган болсоң, манандай бузук болосуң, ителе болосуң деп жазылган. Ошондуктан, урматтуу тууган, өзү тандаш керек адам баласы. Анан ичип алып ит болуп эле мен тагдырыма жазылган болсо не кылайын? Жок,
урматтаган. Көбүнчө мен жаштарга, эркектерге ушуну мисал берем да. Анда тагдырыңа жазылган болсо үйлөнгөндөн атасың, ана көчөдө жүргөндө бомбушканы же болбосо ошо бузук кызды алып алса, кой, менде эле акылым бар, кичине бир жакшыраагын карайын, ыймандуусуну карайын дейт. Баары жазылган, ала бер десең албайт анычы. Ошондой эле жаман адамга тие бер десең тибейт. Кой, менде деле кичине неме бар да депчи. Бар боло турган болсо, урматтаган, ошону азыртан иштетиңиз дагы, жаман нерсени таштап туруп, жакшы жага басылып кетишлик бул өзүңүздүн колуңуздан. Биздин аватта шариятта этикатыбызда айтылган, акыйдада айткан: "Муридул хайра ва шарра кабихан, валакин лайса ярза бил махали". Ооба, жакшылык, жамандыкта бардыгы Алланын каалоосу менен болот, бирок жамандыкка Алла Таала эч качан ыраазы болбойт деген. Ошондуктан бардыгыбыз жакшы жашоону каалайбыз. Ошол ичимдикти өзүңүз таштаңыз, жаман жолду өзүңүз таштаңыз, жакшыга баша турган болсоңуз, Аллах субхана таала ошол бактылуулугуңузду ошол жагдан жазган. Устаз, атам менен апам урушуп кетти. Апам 4 жылдан бери келбей атат. Биз атамын колундабыз. Биз кыйналып кеттик. Бизге жардам бере аласызбы? Апам менен атам жараштырып бериңизчи. Макул, мага жолугуңуздар. Мен аракет кылайын, урматтаган, колумдан келишинче мен аракет кылып айтып көрөйүн. Анан эгер макул деп уга турган болсо өтө жакшы, себепчи болуп кала турган болсом, колумдан келишинче аракетимди кыламын. Ассаламу алейкум устаз, ушу Дордой жактагы жакшы молдо бар дешет. Жин чыгарат деди эле. Сиз билсеңиз номерин бере аласызбы? Дордой жактагыны билбейт экенмин, бирок Дордой жактагыны сиз жакшы деп атасыз. Менга бирөө арызданып келди, жакшы эмес экен, урматтуу тууган. Себеби бир аз көз ачыктык кылабы дегеле, ал кайсысын айтып атат билбейм. Дордой тараптан бир арыз түштү эле, мен билбейт экенмин, ал ким экендигин, анан номери дагы менде жок. Менин жакшы деп билгеним мына ушул жакшы Жыргал кары, муну Чубак устазыбыз да раматылык айтып жүрөт эле. Андан кийин тагдыр молдону өз көзүм менен көргөндүгүм үчүн гана мен ишеничтүү түрдө аны айтып атамын. Мына ошолорду тапсаңыз жакшы болот. Россияда ошол жердин тургундарынан мечит сурайын десек, мечит жок. Ошондо кай жакты карап намаз окуш керек? Кабаны табыш керекпи же күн батышты карап окуш керекпи? Урматтуу тууган, Кабаны караңыз, кыбла тарапты караңыз. Күн батыш ар жерде ар жака карап батат. Анан кышында бир жага батат, жазында бир жага батат. Ого карап эле жылып жүрө берсеңиз болбой калат. Ошондуктан Каба тарапты табыңыз дагы, ошол жака карап окуңуз. Ассаламу алейкум устаз, балам намаз окуп атып, намазын таштап коюптур. Ишке байланыштуу дейт. Ишке байланыштуу боло турган болсо, анын иши ага жакшылык алып келбейт. Ишке байланыштуу боло турган болсо, ал ишиден береке таппайт, урматтуу тууган. Мына ошондуктан жалпы эле мусулмандарга эскертүү: эгер кайсыл жерде сизди, урматтуу тууган, ишиңизге байланыштуу намазыңыз калып кете турган болсо, же болбосо ошол ишиңизде намазга уруксат берилбей турган болсо, андай иште иштегенден көрө иштебей койгонуңуз жакшыраак болот. Намазды окуп туруп Аллахтан жакшы дуа кылып сурасаңыз, Аллах Таала бүгүнкү күндө бардыгы түшүнүп калды, бардыгы дин менен жашап калды, урматтуу тууган. Намазсыз жашоо болбойт экендигин билип калды. Ушул учурда дагы ишке байланыштуу деп таштап койсоңуз, анда кыямат күнү өкүнүп каласыз. Намазыңызды кайрадан баштаңыз. Ассаламу алейкум, кечиресиз, насты кантип таштасам болот? Намаз окуйм, 5 убакыт нас чексе даарат бузулабы? Албетте, бул дааратты насты чекпей койсоңуз таштайсыз, сатып албай койсоңуз, же болбосо чеккендерден алысыраак болсоңуз, урматтуу тууган, таштайсыз. Анан нас чегерде мындай ойлонуңуз да, урматтуу тууган. Ошону туалетке кирип алып чегесиз да, туурабы? Акыл эстүү адамсыз. Эмне үчүн туалетке кирип оозуңузга конфет салып алып олтурбайсыз да? Ошону салып алып кайфта отурасыз да? Бул акылсыздык, урматтуу тууган. Андан кийин бул дааратты сындырат дегенге бизде Куран, хадисте эч кандай далилибиз жок. Андан кийин негизиден насты, дааратты бузат качан жаңы чегип баштаган болсо. Себеби денеден суу чыкса, бул дааратты сындырат. Мына эриниңдин астыга таштайсың да, ошондо аны жарып берет. Себеби ага кара тамеки, күл, акиташ, башка ачык нерселерди кошот. Муну жарып берип, бул дене этиңизден суу чыккан болсо, дааратыңызды сындырат. Анан бул жагы таасир бербей калып, тилдин астыга таштай тургандар бар экен, буларды биз сындырат деп айта албайбыз. Ассаламу алейкум, көк бет жалкоо аялдан качан чыгарга эркектерге тарбия иретинде насаат айта кетиңиз. Ассаламу алейкум, көк бет жалкоо аялдан качкан бекен, эмне экен? Качан чыгарга эркектерге тарбия иретинде насаат айтып кетиңиз.
Arak içken aram ekenin bilip durup içkenlerge kıyamatta kanday jaza kargış бар. Bularga albatta bular kargışka kalgan. Bularga urmat tutugan merim yok arak içip. En jaman ölüm mas bolgan abalda ölgönü. En jaman ölüm tuvalettin içinde olturup ölgön. En jaman ölüm diskotekada oynap жүрүп ölgön ölüm. Muna ошондуктан 10 türlü adam arактын себебинен 10 türlü adam kargışka kalgan. Мына ошондуктан аны билип туруп иче бергендеги өздөрүнөн көрсүн. Аллах субхана тағала иманына күч кубат берсин, аны таштап эртерээк ибадатка келсин.